Билим берүү системасы дүйнөдө алдыңкы деп саналган Финляндия бул тармакты кайрадан реформалоого бет алууда. Фин билим берүү системасын реформалоону жактагандар дүйнөдөгү технологиялык процесстер тездик менен өнүгүп өзгөрүп жаткан маалда азыркы система ага ылайыкташып жетише албай жаткандыгын айтууда. Ал ортодо россиялык банкир Герман Греф Россиянын билим берүү системасы 19-кылымда калып, команданы аткарган аң сезимдеги армияны даярдаган система экендигин айтып, аны бүгүнкү күндүн талабына ылайык реформалоо керектигин айтты. Айтмакчы, буга чейин деле россиялык бизнес коомчулук билим берүү система учурдун талабына жооп бербей жаткандыгын көп айтып келген. Кыргызстандын бизнес коомчулугу дагы бул маселеге көңүл буруп, аны өз алдынча чечүү аракетин дагы көрүп келет. Алдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. Россия Сбербанкынын башчысы Герман Греф азыркы билим берүү системасы өзүнүн башталышын Наполеон доорунда алганын айтып, ал маалда өлкөгө команданы аткарган солдаттардын армиясы керек болгон болчу деди. Азыр болсо мектеп балдарга билим бергенден мурда жөндөм үйрөткөндөгө өтүшү керек деген россиялык банкир кыйнап окутуу окуучуга бакыт алып келбесин айтты. Анын айтымында азыркы система бала үчүн эмес, мамлекет үчүн багытталган. Киши дагы толук ачык айтпай атат. Көмүскө түшүндүрмөсү. Адамзатта империяга айланган күчтүү мамлекеттер адамдарды өздөрүнө багындыруу максатында өздөрүнүн бийлигин узак мөөнөткө кармап туруш үчүн элди дагы бөлүп ошого курал катары же окутчу, же тарбиялачу, же кулдукка айлатчу. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү авторитарлык режимдер же болбосо демократияны четке каккан режимдер, алар кеминде дегенде жөнөкөйлөтсөк экиге бөлүшөт. Өздөрүнүн балдарын атаандаштуу болуш үчүн, дүйнөнү таанышы үчүн дүйнөдөгү эң алдыңкы жерлерге окутушат. Лондон болобу, Кембридж, Гарвард, Массачусетс, Оксфордторго. Калгандардын келечеги алардын кызматына, алардын бийлигинин кызматына аткаруучулар катары кээ бир учурда керек болсо кулдук маанайда ошол бир системанын винтиги деп айтчу Совет доорунда. Ошо системанын бир аткаруучусу, бийликке тез баш ийип, жана өзүнө ыйгарылган адамдарды баш ийдиргенди гана үйрөтүүчү. Бирок өзүнчө ойлонуп, эгемендүү, мындай жаратуучу катары эмес. Элибиздин келечегин ойлосок, узак мөөнөттө жашап, жана атаандаштуу болуп, жана эркиндикте, жана ар намысын коргой алган, жана талантын өрчүй турган эл болгубуз келсе, анда биз төрөлгөн балдарыбыздын жашынан баштап, балдарыбыздын ар намысын коргоосуна жол табышыбыз керек дагы, жана талантынын өрчүшүнө жол табышыбыз керек. Албетте, Кыргызстандын билим берүү системасы Россияныкынан эч айырмаланбайт. Керек болсо, ушул кезге чейин советтик программа менен окуткан мектептер көп. Демек, мындай шартта Кыргызстанда замандын өзгөрүүсүнө ылайыкташа алган, азыркы технология доорунун талаптарына жооп берген кадрларды мектеп даярдай алат деп айтууга эч болбойт. Ал эми болочок кадрлардын потенциалы дал ошол мектептен, алгачкы класстардан баштап алган билимине жараша болот. Кыргызстандын билим берүү деңгээлинин эл аралык рейтингдеги ордун карап көрсөк. Билим берүү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын орду. Education Index 3 жылда бир жолу дүйнө мамлекеттеринин билим берүү деңгээлин аныктап турат. Көрсөткүчтөр Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы, башкача айтканда ПРООН уюмунан алынат. Изилдөөдө эки негизги талапка басым жасалат. Калктын бойго жеткен бөлүгүнүн билим деңгээли. Экинчиси башталгыч, орто жана жогорку билим алып жаткан адамдардын саны. 2014 жылкы изилдөөлөргө караганда билим берүү индекси боюнча Кыргызстан 188 өлкөнүн ичинен болгону 72 орунду алган. Салыштырмалуу кошуна Казакстан бул рейтингде 37 орунга жетишкен. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын рейтинги.
Европалык илимий өндүрүш палатасы 2014-жылы глобалдык изилдөө жүргүзүп, күтүлбөгөн жыйынтыктарга келген. Евро биримдиктин рейтингинде дүйнө жүзү боюнча 2678 жогорку окуу жай катышып, Кыргызстандын 10 университети тизимге кирген. Анын 4-өсү Манас университети, КырСУ, МУК, АУЦА. Жогорку даражага кирсе, дагы 6 кыргызстандык жоч: Медакадемия, КТУ, КГНУ, Агрардык университет, КГУСта, юридикалык академия орто даражадагы окуу жайлар рейтингине камтылган. Кыргызстандын орто билим берүүсүнүн рейтинги. Мектептеги билим берүүнүн сапаты кыйла төмөн бойдон. ПИЗа эл аралык уюму изилдөө жүргүзүп, математика, окуу жана так илимдер боюнча 15 жаштагы окуучулардын билимин текшерген. 2006 жана 2009 жылы тең Кыргызстан 65 мамлекеттин ичинен акыркы 65-орунду алган. Бул деген кыргызстандык окуучулардын 80%-нын билими орто деңгээлден төмөн дегенди түшүндүрөт. Ал эми мектепке чейинки билим берүүнүн абалы мындан кейиштүү болгону менен жылдан жылга жылыш байкалат. Эгер 2003 жылы 7 жашка чейинки наристелердин 6% гана бала бакчага барса, 2015 жылы бул көрсөткүч өсүп 18%ды түздү. Ошондой эле балдарга билим берүү борборлорунун саны өстү. 2003 жылы 400 мекеме болсо, 2015 жылы 1062 билим берүү борбору ачылган. Мындай эл аралык рейтингтерде канча жылдан бери Финляндия алдыңкы орундарды ээлеп келет. Фин окуучулары каалаган сабагын тандап, аз гана убакыт окуганына карабастан, бул өлкөнүн билим берүү деңгээли дүйнөдөгү алдыңкы система катары саналат. Мисалы ошол эле ПИЗа билим берүү программасынын 2016 жылкы рейтингинде Финляндия 5-орунду ээлеген. Финдер дагы алдыга кетип, билим берүү системасын жаңы нукка бурган жатат. Жаңы реформа боюнча фин мектептери традициялык сабактардан баш тартып, проблеманы чечүүгө багытталган программаны киргизүүгө аракеттенүүдө. Бул деген кадимки сабактардын ордуна балдарга жөндөм берилет дегендик. Балдар кызыккан темасын өзү тандап, ал боюнча маалыматты мугалим жана китептен гана албастан, андан сырткаркы булактардан дагы издей алат. Мындай билим берүүнүн негизги максаты балдардын башын ашыкча маалыматка толтура бербей, анын ордуна учурда керек болгон негизги жөндөмдөрдү гана берүү. Реформанын жактоочулары азыркы фин билим берүү системасы балдарды чоң жашоого даярдай албай жаткандыгын айтат. Фин билим берүү системасы дүйнөдө мыкты деп саналат. Деген менен бул өлкөдө баардык мектептер мамлекеттик болуп, жеке жана элиталык мектептер жок. Мындагы билим берүү системасынын негизги принциби теңдик. Фин мектептеринин баары бирдей шартта. Балдарды ата-энесинин социалдык статусуна карап бөлүшпөйт. Ал турсун ата-энеси ким болуп иштээрин сураганга мугалимдердин укугу жок. Балдарды жөндөмүнө карап дагы бөлүшпөйт. Баардык балдар бирдей. Мектепте билим берүү гана эмес, тамактандыруу дагы бекер. Ошондой эле мектептин эсебинен балдар музейге барып, класстан тышкаркы сабактарды өтүшөт. Окуу куралдарынын баарын мектеп бекер камсыз кылып берет. Ата-энелерден акча чогултууга толугу менен тыюу салынган. Фин мектептеринде балдарды эң башкысы өз алдынча турмушка даярдашат. Андыктан мында балдар көбүнчө ой жүгүртүп жана өз алдынча билим алууга үйрөнүшөт. Мугалим болсо маселени чечүүнүн жолдорун кантип кайдан издөө керектиги менен бөлүшөт. Мектептерде экзамен жок. Адатта финдер биз балдарды жашоого же экзамендерге даярдашыбыз керек. Биз биринчисин тандайбыз дешет. Текшерүү иштерин балдар өз каалоосу менен тапшыра алат. Жалпы окуучулар тапшыра турган бир гана милдеттүү тест бул мектепти бүтүп жатканда тапшырылат. Мектепте балдарга жашоодо керектүү билимдерди беришет. Мисалга, интегралдарды окутпайт, бирок сөзсүз салык системасы жөнүндө маалымат берип, кантип сайт жазса болот деген сыяктуу турмуштук жөндөмдөрдү беришет. Ар бир балага жекече мамиле, ар бир баланын өзүнүн окуу планы бар. Бир эле класстын окуучулары ар кыл деңгээлдеги тапшырмаларды аткара алышат. Балдарды эч качан бири-бири менен салыштырып, генийлер жана артта калгандар деп бөлбөйт. Баардык предметтер бирдей, тигил же бул предметке артыкчылык берилбейт. Андыктан фин мектебинин бүтүрүүчүсү, мисалга, университетте физиканы өздөштүрөм десе, бир курс ылдый олтуруп физиканы терең өздөштүрүүнү баштайт. Финдер эч качан физика же математика искусстводан жогору турат деп эсептешпейт. Тескеринче, өзгөчө таланттуу балдарга атайын класс ачууга бир гана сүрөт, музыка жана спорт негиз болулат. Мугалимдик кесип Финляндияда жогору бааланат жана жакшы төлөнөт. Эми болсо, финдер азыркы билим берүү системасы балдарды чоң турмушка даярдоого толук жооп бербей жатат деп, аны реформалоого киришүүдө. 2016 жылдын август айынан тарта баардык фин мектептер интерактивдүү системага өтүп, балдар өзүнө кызыктуу теманы өздөрү тандап, ошонун негизинде окутуу курсун түзүшөт. Окутуу процессинде негизги басым баланын өз алдынча билим алуусуна, ал үчүн жаңы техникалык куралдарды колдонуусуна, ошондой эле мектептен тышкаркы булактарды колдонуу, айталы музейге барып же окумуштуулар менен жолугуп маалымат алуусуна жасалууда. Бул модель проблемага багытталган модель деп аталат.
жана анын негизги максаты балдарга билим эмес, азыркы заманда керек болгон жөндөмдөрдү берүү. Анын ичинде маалыматты сын электен өткөрө билүү, маалыматтардын чын төгүнүн аныктай алуу жөндөмдөрү. Хелсинки университетинин педагогикалык психология профессору Кристи Лонка чыныгы турмушта адамдар өзүнчө предметтер менен ой жүгүртпөйт дейт. Андыктан анын айтымында балдардын башын маалымат фактылар менен толтуруп койгондо алар глобалдуу кризис, миграция, экономика, чындыктан кийинки доор сыяктуу азыркы замандын чакырыктарына даяр болбой жатат. Биздин балдарды жөнөкөй жана түшүнүктүү дүйнөдө жашайсыңар жана тийиштүү бир фактылар топтомун билип алсаңар эле баары жайында болот деп ынандыруу чоң жаңылыштык деп эсептейм. Биз аларды ойлонууга, түшүнүүгө үйрөткүбүз келет. Биздин азыркы системада эң башкысы ушул. Ошондой эле бул окуучуларга канааттануу алып келип, аларды жашоодо бактылуу кыла алат. Кристи Лонка. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн эң башкысы калктын жакшы жашоо турмушунун негизи бул билим берүү деңгээли. Буга ушул эле Финляндиянын экономикалык көрсөткүчтөрү айкын мисал боло алат. Transparency International эл аралык бейөкмөт уюмунун изилдөөсүнө караганда, коррупцияны кабылдоо индекси боюнча Финляндия 3-орунда турат. Кыргызстан болсо бул тизмеде 137-орунда. Башка рейтингтерди карап көрсөк, 2016-жылы дүйнө жүзү боюнча жашоо сапаты боюнча Финляндия 9-орунга чыкты. Социалдык акыйкаттык рейтингинде 2-орунда. Дүйнөлүк банктын Doing Business тизмесинде 13-орунду ээледи. Ушул жылдын жаз мезгилинде болсо, дүйнөлүк экономикалык форумдун коопсуздук рейтингинде Финляндия лидер деп аталды. Мында туризм тармагындагы өлкөлөрдүн атаандаштыгы аныкталды. Билим берүү системасын оңдобой туруп, башка тармактарда ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Муну түшүнгөн кыргыз бизнес коомчулугу билим берүү жаатында чоң ийгиликтерди жаратып, анын аркасы менен өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен таанышып, анын негизинде кыргыз моделин иштеп чыгууга аракет кылып келишет. Жакында эле кыргызстандык бизнесмендер жана билим берүү жаатындагы эксперттер Финляндия жана Эстониянын билим берүү системалары менен таанышып, ал жактан бир топ баалуу тажрыйба алып келишкен. Албетте, мисалы үчүн такай айтышат, билим берүү бул саясаттан тыш, мугалимдер саясаттан тыш деген менен, бирок менимче билим берүү керек болсо эң негизги бул саясий идеология болсо керек. Себеби мектеп жашынан баштап кичинекей баланы кандай кылып тарбияласа, ошондой жаранды өлкө өзүнө өстүрөт да. Анан бул жагынан алып караганда, мисалы үчүн ошол азыр дүйнөгө керектүү болуп аткан кишилер булар критикалык ой жүгүртө билген, анализ кыла билген, бардык нерсени электен өткөрүп, ар бир нерсеге өзүнүн көз карашы болгон адамдар. Булар бийлик системасы үчүн канчалык пайдалуу жана бул жагынан алып караганда бийлик мына ушул реформаларга барат деген ишеним болушу мүмкүнбү? Ушул жерде биздин демократияны карай бет алабызбы, демократиялык мүнөздөгү башкаруудабызбы же авторитардык мүнөздөгү башкаруудабызбы, ушул жерде айырмаланат да. Эгерде баарына мүмкүнчүлүк берип, ошондой критикалык ой жүгүртүүнү алдыга чыгара алган, өзүнүн түшүнүктөрүн айта алган, кээ бир учурда жок, мен сенин оюңа катышпайм, менин оюм мондай дей алган, сынчыл мүнөздөгү адамдардын чыгышы бул демократияны унутушу. Бул демократиянын ичинде керектүү бир адам болуп эсептелет. Алар болсо эркиндик ичинде өз жөндөмдөрүн чыгарып, ошол жерден анан Facebooktар чыгат, ошол жерден Apple'дар чыгат. Азыркы доор дүйнөдө жаңылануу менен артка кетүү, прогресс менен регресстин жарышы, же болбосо күрөшү, караңгылык менен агартуунун күрөшү, же болбосо жеке адамдардын дагы бүтүн потенциалын алдыга чыгаруу менен бир гана адамдын потенциалын алдыга чыгаруунун ортосунда авторитардык менен демократиялык мүнөздүн жарышы болуп атат да. Билим берүү албетте мындай процесстерде эзелтен эле биринчи классикалык ушу мүнөздөгү абалынан баштап эле идеологиянын бир инструменти катары колдонулган. Себеби бүт адамдар бул процесстен өтөт да. Бул машинадан өтөт. Анан ошол жерден өткөндөн кийин бирдей ойлонгон, бирдей баягындай мүнөздөгү жана бардык маселеге ошондой түшүнгөн, бирдей түшүнгөн модель чыгат да. Мисалы жакында эле Кен Робертсон деген ошол билим берүүнүн гурусу Илимпоз немеге барыптыр, Англиянын реформа процесстерин билим берүү боюнча жүргүзгөн экен. Сингапурдукун багыттаптыр. Азыр болсо Америка атайын чакырып, Лос-Анджелес штатын билим берүү тармагында реформа процесстерин координациялоо ошондой неме кылып атыптыр. Консультация берип атыптыр да. Эми ал жерде өзүнүн жазган китебинде дагы
айтып атат, биз учурдан пайдаланып мен аны ушуну айткым келет эле, школа будущего деген аны орусчага да которушту. Интернетте дагы PDF форматы бар. Дээрлик ар бир мугалим же болбосо ар бир билим берүү процессиндеги ата-эне болобу, системаны башкаруучу болобу, директор мугалим болобу, окуучу болобу ошол китептен окуса аябай керектүү маалыматтарды бериптир да. Демократиялык мектептерди айтат. Өздөрүнүн окуй турган билим берүү дисциплиналарын, предметтерди окуучулардын катышуусу менен, окуучулардын баягындай тастыктоосу менен алар ушуну окуйлу, ушуну окубайлы деген өздөрүнүн салымын кошуп, ошонун негизинде чечип атыптыр. А статистика өз эркинин кошулганын көргөн окуучулардын ийгиликте болгонун, ошол штатта айтып атат, Америкада демократиялык мектептерден университеттерге, вуздарга өткөндөрдүн көлөмү 90%тен жогору болсо, классикалык мектептерден университетке өткөндөр 50%ке жетпей калып. Бунун өзү эле адамдын ийгилиги үчүн дагы, коомдун ийгилиги үчүн дагы жаңычыл мүнөз шарт экенин көрсөтөт. Бизде ошол көп эле реформалар жөнүндө сөз болгондо, алды менен ой жүгүртүүнү, көз карашты өзгөртүү жөнүндө сөз эмес, каражат жөнүндө сөз болот да. Мисалы үчүн биз ал реформаларды жасай албайбыз, биз Америкадай бай өлкө эмеспиз, же болбосо биздин Японияныкындай технологиябыз жок деген, мындай айтканда шылтоолор көбүрөөк да. Мүнөзүн өзгөртүүгө бул чындыгында өтө деле көп каражатты талап кылбаса керек. Жакында биз Финляндияга жана Эстонияга барып келип, Финляндия билим берүүнүн чемпиону. Эстониядагы дүйнөнү таң калтырып, быйыл Европанын биринчиси болуп, дүйнөнүн үчүнчүсү болду PISA тесттеринин жыйынтыгы боюнча. Алардын жана ошого окшогон ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн орток мүнөзүн карап көрсөк, ал жерде материалдык мүмкүнчүлүктөр экинчи, үчүнчү даражада болгон. Эң маанилүүсү эң башта мугалимдер, система ошондо эркин койгон. Мисалы Финляндияныкында билим берүү министрлиги аябай эле аз кадрдан турган, составы аябай эле аз болгон министрлик, а бирок анын алдында билим берүү агентствосу бар. Алар болсо билим берүүнүн think tank'индай болуп, изилдөө институтундай болуп, аларга программаларды, жаңыланууну, curriculumдарды сунуштап турат. Андан кийин муниципалитет бар. Муниципалитет дагы эркин. Бири-бирине мындай неме эмес, мажбур эмес анын айтканын кылганга, бирок консультация катары угат. Муниципалитет дагы мектептерге эркиндик берген. Мектептер дагы директорлорго жана мугалимдерге эркиндик берген. Дээрлик баягындай өз потенциалдарын, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн талаптарын ошол процесстерге кошкон да. Анан өзүнүн идеялары, өзүнүн пикирлери иштеп атса, ал жерден мотивация алып ошентип иштейт экен. Анан биз алардан сураганда эң негизги ийгилигиңердеги 5 немени айтсаңар, эмне деп айтат элеңер факторду десек, айтат биринчи мугалим, экинчи мугалим, үчүнчү дагы мугалим деп, үчөөнү тең мугалим дейт. Андан кийин техникалык отношения, ал жердеги системалык керектүүлүктөр андан кийин келет экен. Жада калса бир суроону эме кылды, бизден баргандар, биз азыр жаңы акылдуу доска деген чыгып атат. Ошолорду силерди көп көрбөй атабыз десе, бизде неме кылдык, кеңештик, көрүштүк. Ал 5-6 даражадан керектүүлүү экен. Биринчи мугалимдин ички жөндөмүнө, андан кийин окуучулардын эркиндигине жана ыраттуу бир мектепте келип кетүүсүнө шарттар түзүлдү дедик. Андан сырткары биз алар экинчи, үчүнчү мындай айтканда материалдыкты кийинирээк алып атышат да. Бул дегендик эми булардын баарына өтө чоң инвестиция, жаңы мектеп, жаңы жер, жаңы неме биринчи талап эмес да. Биринчи жогодан мүнөздү өзгөртүү, түшүнүктү өзгөртүү. Ошо көз карашты мен эле билем эмес, чогуу үйрөнөбүз, чогуу бул жерде оңдойбуз деген. Анан мугалимдер ал жерде жетекчи эмес, ал жерде координатор. Ал жерде шеф же босс эмес, ал жерде бир лидер дегендей бир түшүнүк экен да. Анан классты дагы бир эле класстан турган эмес, жалпы мисалы финдер айтат, жалпы Финляндия биздин класстыр. Кээде сабакты музейде өтүшөт, кээде паркта өтүшөт экен, кээде бир чиркөөдө өтөт экен, кээде вокзалда өтөт экен. Ошентип балдар эң ийгилигине себеп болгон нерсе үйрөнүп аткан нерсесин практикалык жашоодо көрүүсү жана аткара алуусу экен да. А бизде ошол жагынан дагы теорияга эле кирип, турмушта ал окуган, үйрөнүп аткан нерсе такыр
жукпай же окшошпой калып атпайбы. Теория дегенде дагы бир жагдай бар да, мисалы үчүн көп эле мен ошол өзүмдүн деле ийне сиңдилеримдин ошол окуу программаларын карап туруп, ошол берилип аткан теория дагы бул эски теория берилип атпайбы. Бүгүнкү күндө болсо маалымат өтө тездик менен жаңыланып атат, билим өтө тездик менен. Анан мисалы үчүн бул азыр көптөр эле айтып атпайбы, биз момундай доордо жашап атабыз. Адам окууну университет анан мектеп менен бүтпөйт, өмүр бою окуйт. Ал жашоосунда бир канча профессияны алмаштырышы мүмкүн деп. Демек, мындай шартта азыр эң маанилүүлүк бул кандайдыр бир билимдердин топтомун эмес, кайсыл бир жөндөмдү берүү болсо керек. Бизде айтып коюшат го, балык жегенде эмес, балык тутканды үйрөт деп. Алар балык тутканга үйрөтүшөт экен да. Аны кандай балыкты тутат, каерден тутат, өзүнүн керектүүлүгүнө карап туруп, окуучулар кийин жашоосунда неме кылат экен, аткара берет экен. Сиз айткандай, бул критикалык мүнөзү, анан башкалар менен кошо иштеше алуу, командалык иштеше алуу жөндөмү жана билимдин баарын эле башында топтоо эмес, каерде болушун билиши. Азыркы учурда дейт, билимди өзүнө топтош эмес, билимдин каерде болушун билет. Экинчиси, ошо билимди эмне үчүн каерде колдонот, ошону билиши. Ошонун мүнөздөрдү билгенден кийин, ошонун логикасын, ошонун негизги философиясын сиңирип алгандан кийин, ал бала кайсыл тармакта болсун ийгиликке жетишет экен. Сабактардын бир өзү эле физика, химия деген өзүнчө сабактар жок. Булар наука деп эле, билим деп өзүнчө анан кошуп өтөт экен. Кээде физкультура менен англис тилин чогуу өткөн учурлар болот экен. Математика менен физкультураны чогуу өткөн, география, тарыхты чогуу өткөн. Мындай интегрированный дисциплина деп коет экен. Ошондой бир интеграциялык. Мунун максаты эмне экен? Бул жана бир предметтерди бири-бири менен айкалыштыруу. Биринчиси, бир эле категориялык түрдө бөлүп койгондо такыр эле теорияга өтүп кетип, аткаруудан узак болуп калып, жукпай кала турганы. Мисалы ойлоп көрүң, математиканы физкультурада кантип үйрөнөт дейбиз. Алгачкы мектептерде аябай эле жакшы үйрөнөт экен. Мисалы 100 метр тияка чурка, эми 50 метр артка чурка, эми канча метр калды деп эле ойногончу эле оюн жолу менен математиканы алгачкы немелерди үйрөтүп коет экен. Анан булардын бир эле сиз айткандай класстын ичиндегиси эле билим берүү эмес, ар бир мектептин территориясында же болбосо жүрүш турушунда эле ошол бир билим берүү процесси экен. Мисалы, тамакка очередке турганда, кезекке тургандын билиш бул өзүнчө чоң сабак экен. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө айтат, 6 ай боюнча алгачкы мектептеги алгачкы класста окугандарды 6 ай боюнча очередке турганды үйрөтөт депчи. Бирөөнүн алдына өтүп кетпеш, бирөөнүн аркасында калбаш, эгер бирөө өтүп кеткен болсо өзүнүн акысын билиш, мындай талам талаш алыш деп. Анан бул биздин чоңойгондо бул жөнөкөй көргөнүбүз менен ошол коррупция менен күрөшүүнү, бирөөнүн укугун тепселебөөнү, бирөөгө сый мамиле кылууну, өзүнүн акысын билүүнү, башкалардын акысын да сыйлоону, бул ошо кезекке турганда үйрөтүп коюшат экен. Анан кийин кыйын адамдар эмес, пайдалуу адамдар чыгат экен да. Демек, бул башынан баштап эле ошол өлкөнүн негизги жарандарын тарбиялоо турган. Жарандарын билим берүүдө бир лозунгубуз эмне? Мисалы, мен билбейм. Негизги немебизчи? Аларда ат коюп коюптур. Биздин билим берүүдөгү максат келечек муундун, келечек баягы проблемаларына даяр болушу. Неме кылуу деп чыгарыш, даярдоо. Эстонияда болсо билим берүү биздин ыйыгыбыз деп коюшуптур. Болду, ошондой баары ошол 2-3 сүйлөмдүн негизинде түшүнүп, ошонун негизинде мамиле кылышат экен. Бизде бир аз дагы ошол жагынан деле бир ар бирибиздин оюбузда ар түрдүү модель, ар түрдүү түшүнүк бар да. Кандайдыр бир деңгээлде билим берүүнүн өзүнүн баалуулугундагы, билимдин өзүнүн баалуулугун биздин өлкөдө мындай керек болсо ушул өкмөт өзү да түшүрүп койгондой да. Дегеним, мисалы үчүн бир жагынан бул миграциялык суроодо, мисалы үчүн өкмөт такай биз ошол мигранттардын абалын жеңилдетишибиз керек деген суроонун тегерегинде электенип келет. Экинчи жагынан, мисалы үчүн бизде арзан жумушчу күч бар деп ошол аркылуу инвесторлор тартып келүү аракетин көрөт да. Бирок ошол эле маалда мына ошол өтө чоң билимди талап кылбаган арзан жумушчу күчтөр бар. Ошол эле айталы Бангладеш жана башка өлкөлөрдүн мисалында көрүп атпайбызбы? Бул демек экономикалык өсүүгө таасир бербейт экен да. Билим берүүдөн баягы экономдойбуз деген, анан ошентип экономикабызды кеңейтебиз деген такыр туура эмес түшүнүк экен. Толук тескерисинче, канчалык билим берүүгө инвестиция кылсаң, эртеңи ошончолук көп киреше алып келген бир экономикалык процесстер болот экен да. Буну статистика менен деле айтып атышпайбы? Билим берүүсү канчалык жогору болгон, билим берүүнүн сапаты канчалык терең болгон өлкөлөрдүн экономикасы ошончолук жогору болуп атат, ошончолук тез өнүгүп атат.
тез мынчалык бир жаңы продукцияларга чагылып атат. Мисалы экспорттордун килограммдык баасын да эсептеп коюшат экен азыркы индекстерден бирисинде. Бир канчалык топтом экспорттогон товарларынын ар бир килограммы баасына бөлгөндө канча. Сапатсыз өлкөлөрдө, билими сапатсыз өлкөлөрдө бул $1 айланасында болуп калат экен. 1 килограммдык экспорту. Европада, Америкада, ошо өнүккөн өлкөлөрдө бул $5 $7 чейин болот экен. Көлөмү аз, бирок баасы чоң да. Көлөмү аябай бирдей болгон менен баасы аябай чоң да. Бул дегендик эмне бул жерде айырма бул жерде билим дейт да. Акыл канчалык көп кошулса товарга, ошончолук баалуу болот дейт. Ансарындай алдын ала эле азыр дүйнө экономика өнүшсүн, анын үчүн билим берүүнү тескейин, билим берүүгө маани берейин, билим берүүнү бир жөндөйүн, анан экономиканы өнүгөт деген түшүнүккө кирди да. Кыргызстанда деле буюрса ошол түшүнүк боло баштады. Бирок бул тездеш керек да акырын. Ошол Финляндия, Эстониянын тажрыйбасын иликтеп жүргөндө мындай тарыхына кызыгып көргөн жоксуңарбы? Бул өзгөрүүлөр кайсыл жерден башталган экен? Жогору жактан эле баягы демократиялуу бийлик мынакей момундай эркиндикти беребиз деген бекен же алдынан жарандардын өзүнүн аракети менен, талабы менен ушуга келген? Эң чоң талап ошол өзүңүз айткандай жарандардын талабы да. Финляндияда 100 жыл мурда эле ошол өздөрүнүн баягы бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепте да айтылгандай, Снеллман деп ошондой атуулдарына күйөрман агартуучулар чыгыптыр да. Алар элди жалпы өнүктүрүү үчүн, жалпы өзүнүн эгемендүү болуш үчүн, өзүнө бир адамча жашаш үчүн жапа тырмак киришишибиз керек. Бүгүн кыйналганыбыз менен эртеңки муун жыргаш керек дешип ошол учурда мээнет кылышыптыр. Бул мээнет кылуу эли үчүн агаруу, эли үчүн билимдүү болуу, эли үчүн ушундай мүнөздөргө ээ болуу деген түшүнүк жалпы элге чагылып кетиптир да. Эстонияда дагы ата энелер аябай активдүү катышат экен. Ата эне мен клиент катары өзүм көрүп, ошол жерде мектептеги окуу процесстерине активдүү катышып, кандай болуп атат, эмне болуп атат, проблемалар болсо орток чечүүгө, алдыга чыгып атса орток таанытууга кадимкидей мектептин эң активдүү күйөрманы экен да. Дагы бир жери эми системдик түрдө мындай эстондор ушуну айтты, эгемендүүлүгү биз менен тең болгон үчүн болсо дагы алар негизги эгемендүүлүгүбүз 96-жылы болду дейт. Биз 96-да отурдук. Биз эгемендүү болобузбу, болбойбузбу? Эгемендүүбүз боло турган болсок, билим берүүбүз эмнелер керек? Анда билим берүүдө эгемендүү болуш керек. Адамдардын ой пикиринде биринчи эгемендүүлүк болуш керек экен. Ой пикирдин эгемендүү болуш үчүн билим берүүбүздү эгемендүү өзүбүзгө таандык модель түзүшүбүз керек экен деп биз албетте Финляндиядан өрнөк алдык, Европадан кээ бир жакшы жактарын алдык, бирок натыйжада келип Эстониянын моделин курдук дейт. Эң алдыңкы баягындай технология, методологияны алуу үчүн эки немеге англис тилине маани беришиптир. Анан өздөрүнүн эстон тилине аябай неме кылышыптыр да, маани беришиптир. Ойлоп көрүң, бизде Гарри Поттердин кыргызчага бир дагы китеби которуло элек болсо керек. Алар акыркы китебине чейин которуп, аны рекламалап, аябай оор болгон көлөмдүү философиялык китептер, жанагы бестселлер болуп аткан китептердин дээрлик баарын эле китеп дүкөндөрүнөн коюп коюшуптур, эстончого которуп. Эстондордун саны 800 000, өздөрүнүн чыныгы эстондор. Жалпы населениясы 1 300 000 болсо дагы, демекки тилге күйүү, тил аркылуу эгемендүүлүктү жана билим берүүнү алдыга жылдыруу, билим берүүнү алдыга жылдыруу аркылуу дүйнөдө абройлуу бир мындай эл болуу жолу бирдей эле экен, тарыхта дагы азыр деле. Биз ошолордон өрнөк алып, бирок сөзсүз эле ошолордон копия кылбай, кыргыз моделин чыгарып, анан буга жапа тырмак бардык ата эне, жетекчилик, окуучулар дегендей баары активдүү катышса, ошол түшүнүктүн негизинде. Буну өтө деле узак болбогон мөөнөттө оңдоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Тарых ошону көрсөтүп атат, азыркы дүйнөдөгү тажрыйбалар ошону көрсөтүп атат да. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине караштуу баштапкы жана орто профессионалдык билим берүү агенттиги Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен көндүмдөрдү өнүктүрүү фондун негиздеген. Фонд эмгек рыногунун талаптарына жооп берүү менен экономиканын тармактарын кесипкөй жумушчу кадрлар менен камсыз кылууну максаттайт.
Бул окутуу ишкана мекемелердин кызматкерлерине, калктын аяр катмарына, жумушсуздар, саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, эмгек мигранттарга багытталган. Кадрларды даярдоо, курулуш, тоо кен өндүрүш, туризм, кийим тигүү тармагы, айыл чарбасы, транспорт, тамак аш өндүрүшү баштаган экономиканын приоритеттүү тармактары боюнча жүргүзүлөт. Гөндүмдөрдү өнүктүрүү фонду аркылуу окутуунун негизги артыкчылыгы бул кыска убакыт ичинде сапаттуу, бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү. Гөндүмдөрдү өнүктүрүү фонду жумушчу адистиктер боюнча кыска мөөнөттүү курстардан окууга кайрылууларды кабыл алуусун улантат. Кесиптүү кадрлар бул Кыргызстандын экономикасынын келечеги. Келгиле, бул келечекти бүгүн ишке ашырабыз. Бул өткөн аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалары менен кесиптеш Майсул Секимбаева орус тилинде тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.